Эмдөө жана иммундаштыруу тарыхы бир нече миңдеген жылдарды камтыйт. Жугуштуу оорулардын чыгышы бүт дүйнө жүзүнө инфекциялардын таркалышына жана 100 миллиондогон өмүрлөрдү алып кетип турган инфекциялардын жайылуусуна алып келген. Бирок вакциналардын пайда болушу менен инфекцияларга каршы күрөшүүнүн жаңы доору башталган. Эмдөөнүн жардамы менен бүткүл дүйнө жүзүндө жыл сайын 5 миллион адамды өлүмгө дуушар кылып турган чечек толугу менен жок кылынган. 16 миллиондон ашуун адам полиомиелитке каршы эмдөө боюнча глобалдуу аракеттердин жыйынтыгында шал оорусунан куткарылган. Бүткүл дүйнө жүзүнүн окумуштуулары ар кандай даярдоо технологияларын пайдалануу менен вакциналарды түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Бирок кайсы гана болбосун вакцинанын таасири организмди тигил же бул инфекциянын козгогучу менен күрөшүүгө даярдоого багытталган. Эмдөө алгандан кийин коргоочу антителолорду иштеп чыгуу механизми ишке кирет. Калыптанган иммунитет инфекция менен эффективдүү күрөшөт. Ооруга бөгөт коюуга жардам берет. Оорунун өтүүсүн жеңилдетет жана оорлошуулардан качууга жардам берет. Бардык вакциналар инактивацияланган же алсыздандырылган вирустарды жана бактерияларды же алардын ооруну чакырууга жөндөмсүз болгон бөлүкчөлөрү антигенди камтыйт. Вакцина куйган учурда иммундук система антигенди тааныйт жана иммундук жоопту калыптандыруу процесси башталат. Антигендин кирүүсүнө жооп катары организмде антителолор иштелип чыгат. Алар антигенге бекийт. Аны башка иммундук клеткалар макрофагтар үчүн көрүнө тургандай кылат. Алар аны жок кылат. Антителолордун бир бөлүгү организмде сакталат жана эс тутум клеткаларына айланат. Мындай жол менен иммундук система козгогучту эсине тутуп калат жана организмге жугуштуу агент келип киргенде иммунитет антителолорду дал ошондой кылып иштеп чыга баштайт. Адам ооруну оор кесепеттерсиз кыйла жеңил формада көтөрөт. Ал эми өлүмгө учуроо тобокелчилиги төмөндөйт. Дал ошондуктан вакциналар ар кандай ооруларга каршы күрөштө өтө кубаттуу ыкма болуп саналат. Алар ооруну айыктырбайт, анын өнүгүүсүн алдын алат. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды коргогула.